Урматтуу мусулман бир туугандар, биз аялдар, бейиштеги аялдар жөнүндө бир аз кеп кылсак. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: бейиштеги хур кыздардан бул дүйнөдөгү аялдар өтө бийигирээк дейт. Ошондо сахаба аялдар: "Я Расулаллах, биз хур кыздардан бийикпизби?" дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ооба деди. Кандайча деп сураганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: хур кыздар алар намаз окушпайт, ибадат кылышпайт, бирок Аллах Таала аларга өтө нурлуу, өтө чырайлуу, өтө кооз үндөрдү, келбетти берген. Ошол менен гана чырайлуу. Силерге болсо Аллах Таала намазыңарды окугула деп парыз кылды, орозоңорду кармагыла деп парыз кылды, күйөөгө итаат кылгыла деп буйруду, туурабы? Аллах Тааланын айткандарын кылган үчүн аялдар хур кыздардан бийигирээк, өтө сулуу болушат деп атат да. Эртең бейишке барганда хур кыздардан мына дүйнөдөгү аялдар өтө сулуу болушат экен да, туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: бейишке кайсы адамдар кирет деп атат, кандай аялдар кирет деп атат. 5 убакыт намазын окуса, орозосун кармаса, намустуу жерин сактаса жана күйөөсүнө итаат кылса, көп бала төрө берсе, ошол адам, ошол аял бейиштин каалаган эшигинен, каалаган дарбазасынан кирет деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат. Аллах Таала 4 аялды өтө бийик даражага көтөрдү да. Эркектерден өтө көп даражага жетти, аялдардан болсо 4 гана даражага жетти, өтө бийик немеге жетти. Биринчиси Асия бин Фараондун аялы Асия. Бул өтө такыба инсандардан эле. Мисалы 1000 капыр болсо, ошолордон бир Асия энебиз мусулман эди ошол убагдачы. Ошонун себебинен ал ыйманын сактап калды, бейиште ханыша болду. Экинчи Иса алейхиссаламдын апасы Мариям энебиз. Буну Аллах Таала өтө көп зикир кылат, өтө көп Кур'ан Керимде келтирет да. Буну дагы өтө бийик кылды да, туугандар. Даражасы өтө бийик болот. Үчүнчүсү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аялы Хадижа бинт Хувай. Бунун да даражасы өтө бийик, туугандар. Төртүнчүсү Мухаммад бин Фатима энебиз, пайгамбарыбыз алейхиссаламдын кызы Фатима энебиз. Мына ушул 4 аял өтө бир даражага жетишти дейт. Фатима энебиз бейиште аялдардын ханышасы болот деп атат да, туугандар. Эми аялдарга бейишке кириш өтө жеңил экен да, туугандар. Өтө жеңил экен. Ошол айтылган нерселерди аткарса, мындайча айтканда азыркы учурда тилини сактаса, главный тилини сактаса, калган жагы өтө жеңил болот да. Намаз окугандыгы калган жагы жеңил болот. Мисалы күйөөсүнө нааразылык кылып туруп, же бакырып туруп, же сен мындай деп турган болсо, ал эч качан бейишке кирбейт. Бир гана Аллах Таала билет анчы. Эгер күйөөсүнө итаат кылып туруп, кылган ишине жардам берип туруп, бардык нерсесине көмөк көрсөтө турган болсо, ал адам аял бейишке кирет деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып жатат. Эгер эртең эркектер бейишке кире турган болсо, кыяматта сурак сабалдан өтүп бейишке кире турган болсо, 70 хур кыз берилет деп атат. Аллах Таала айтып жатат. Ошолор менен сейилдеп бактарда, дарыяларда жүрсө,
арт жагынан аялыны бейишке киргизеткен. Мында караса аялы жанындагы хөр кыздардан өтө чырайлуу экен да туугандар, өтө башкача. Аллах Таала ушундай келбеттүү, чырайлуу келбетте кылып берет экен, өтө сүйүп калат экен да туугандар. Хөр кыздарын ташайт экен дагы ошо аялына жүгүрөт экен да. Экөө тааныйт экен бири-биринчи, таанып бактылуу жашап калышып. Ошондой чырайлуу болот экен. İçindeki nerse dışına görünüp turат, dışındagы nerse içine görünüp турат экен да туугандар. Бейиште ушундай экен. Бирок бул бир гана күйөөсүнө гана көрүлөт. Башка жат адамдарга аялы жана аврат жерлери, эч бир жерлери көрүнбөйт экен да туугандар. Бир гана күйөөсүнө көрүнөт. Бейиштеги бакчалар болсо үйлөрү алмаздан болот экен. Бриллиант күмүштөн болот экен да. Ушул үч нерседен болот экен. Үйдүн болсо сырты ичинен көрүнөт экен, ичинен сырт көрүнөт экен да. Ошондой кооз экен. Бир адамга, бир эркекке 70.000 же 70 күр кыз берилет экен да туугандар. Каалагандай кылып жашайт экенсиң. Сен никеңе алат экенсиң. Эми ал жерде өзү Аллах Таала берип койгон өзү. Ошон алат экенсиң, өзүң каалагандай жашайт экенсиң да кыскачасы. Токчулук экен да мындайча айткандачы. Эч качан мындай кыйналыш жок, акча табыш деген жок. Төлкө жыргал жашоо болот экен да. Бирок ал жака да жетиш керек. Бирок мээнет кылыш керек да туугандар. Ал мээнет дегеним Аллах Тааланын айткан нерселерине жана пайгамбарыбыз алейхиссаламдын айткан нерселерине кылышыбыз керек экен да туугандар. Ошого туугандар келиңиздер, пайгамбарыбыз алейхиссаламдын айтканын кылайлы дагы. Ошого көп салават айталы.